Баткен облустук телеканалынын журналисти, Аки пресс агенттигинин аймактык кабарчысы Арзыгүл Галымбетованы эскерүү кечеси өттү. Эскерүүгө президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган мамлекеттик кызмат адамдары, журналисттер, маркумдун кесиптештери, активисттер, бир туугандары катышты. Баткени чыныгы мекенчил кыз, чыгарачы кыз, тайманбас кыз аркы дүйнөгө кетти. Арзу чынында эле Баткендин даттасыры. Биздин улуу жазуучубуз Залкар Алы Токумбаев да айтып кеткен. Өмүр өтүп кетсе да эл эмгектен эскерет деп. Бүгүнкү күндө биз Арзунун эмгегин эскерип атабыз. Кандай жумуштарды жасагандарын тайманбай, чындыкты бетте айтып, чегерада кандай чыр-чатак болсо коркпой, ошол жерде октун арасына кирип болгон окуяны элге, карапайым элге өз кезинде жеткирип турган. Кесиптештери ал чегара маселесин, аткесилик, коррупцияга каршы күрөшүү темаларын байма-бай чагылдырып келгенин эскертип, Баткендин Курманжан даткасы экени айтылды. Ошон менен катар социалдык объектилерге жана көчөлөргө маркумдун атын ыйгаруу сунуштары айтылды. Баткен медиасынын атынан Арзузенин артында тояк калтырбаганын айынан урматтуу Абдикарим Карипбекович, жалпы жамааттын атынан сизден суранып кетет элек. Ушу Арзузенин аты өчпөсүн деп, балдар бакчасынын улуу бир ушундай мамлекеттик бир мекемеге атын ыйгарып берсеңиздер деп суранып кетет элек. Аябай кайгылуу күн, себеби биздин катарыбызда чыган кызыбызды эскерип турабыз. Арзыгүлдү айта кетсек, эмгеги аябай зор. Күн түн дебей биз менен чегарада кандай кырдаал болбосун бирге кызмат кылып, Баткендин өнүгүүсүнө, өсүүсүнө чоң салым кошуп келген. Бул кызыбыздын айта берсек эмгеги, кылган эмгегин айта берсек сөз жетпейт. Кесиптештери Галымбетованын пейилин, кесипкөйлүгүн, адамдык сапатын айтып эскеришет. Анын баскан турган жери шаңга бөлүнүп, маанайы жарык жүрө эле дешип, жумушунда да өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келген. Район шаарлардын башчыларынын ардак грамоталарына татыган. Мындан сырткары да бир катар сыйлыктардын ээси болгон. Маркум Галымбетова көзү өтөр алдында Түркия Республикасынан келген инвесторлор менен Баткендин өнүгүүсү үчүн көмөктөшүп келген. Маркум инвесторлорду калаада кармап калуу үчүн аракет кылган. Эскерүү кечесине инвесторлор да келип, маркум Баткендин өнүгүп өсүп, Борбор кала, Бишкек жана Ош шаарларына теңелип, завод, фабрикалар курулуп, айтор жарандар жумуш менен камсыз болсо деген каалоосу үчүн аракеттенгенин айтышты. Arzu'nun bir hayali vardı. Samimi, gayretli, mücadeleci, gerçekten Batıkent sevdalısı bir insandı. Hormatlı konaklar, hormatlı tuğanlar, Arzuгүл аябай аракетчил, мекенчил, жана ушул аябай кызыктар болчу ушул жумуштарын аткарганга. Эскерүү кечесинин соңунда маркум Галымбетованын арбагына багышталып Куран окулду. Жакындарын, туугандарыны Кудай Таалам өмүрлөрүн узун, ырзыкларын кең кылгын. Кудай Таалам жаткан жерине бейиш багынан кылгын, акыретине абат кылгын. Амин. Аллах. Арзыгүл Галымбетованын өлүмүнө байланыштуу БЖ убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирет. Арзыгүл Галымбетованын арызы боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш жазык кодексинин 127 беренеси этиятсыздыктан адам өлүмүнө алып келүү беренеси менен козголгон. Бул боюнча ошо шектүү катары ошо блогер кыз кармалып, азыр убактылуу кармоо жайына киргизилген. Азыркы күндө бул текшерүү иштери жүрүп атат. Арзыгүл Галымбетованын жансыз денесине
комиссионный экспертиза дайындалган. Ошо экспертизанын жыйынтыгы азырынча 38 жаштагы Арзыгүл Калымбетованын сөөгү 26 мартта Баткен шаарында жерге берилди. Жакындарынын айтымында ал 25 март күнү кечке жуук өзүн жаман сезип ооруканага түшкөн. Ошол күнү эсине келбей каза болгон. Маркумду эскерүү кечелери Бишкек, Ош шаарларында да өттү.